Ошто эркек киши жубайын 500 сом үчүн өлтүрүп, кылмышты жашыруу үчүн денесин 2 күн үйдө кармаган. Ошто эркек киши жубайын 500 сом үчүн сабап өлтүрүп койгон. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкерлери кабарлады. Маалыматка ылайык 19 февраль күнү Ош шаарынын Ак Тилек кичи районунун тургуну 1973-жылы туулган А аты өзүнүн аялы 1984-жылы туулган МГ менен ушул жылдын саат 18:00 чамаларында чырдаша кетип, аны уур токмокко алган. Натыйжада жабырланган аялы оор абалда диванга жаткан боюнча турбай каза болгон. Өз түшүндүрмөсүндө кылмышка шектүү аялы ошол күнү апасынан 500 сом акча алып чыгып кеткендигин жана келгенде ал акчаны эмнеге коротконун сураса айтпагандыгын, мас абалда келгендигинен улам жаңжал чыгып кетип ургандыгын айткан. Аялы 19 февралда каза болуп калса дагы тез жардам кызматын милиция органдарын чакырган эмес. Каза болгон аял тууралуу оперативдүү маалымат 21 февраль күнү Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү анын туугандарынан алынып, окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери маалыматтын чын экендигине күбө болушкан. Кылмышка шектүүдөн эмне себептен аялынын өлүмү тууралуу тиешелүү органдарга маалымат бербестен 2 күн өткөрүп жансыз денени жаткан жерине калтырып койгондугун сураган учурда грипп болуп ооруп билдиргенге мүмкүнчүлүгү болбой калгандыгы менен түшүндүрдү. Учурда Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 138-беренесинин 3-бөлүмүнүн негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Ош шаардык соту кылмышка шектүүнү тергөө мөөнөтү аяктаганга чейин 2 ай абакта кармоого 23 февраль күнү чечим чыгарган. Булак барометр чекиткеji. Кытайда аял ала жипти аттаган күйөөсүн ойношу менен кошо байлап койду. Кытайда ала жипти аттаган күйөөсүн аялы даракка көңүлдөшү менен кошо байлап койгон окуяны чет элдик маалымат булактары жазууда. Маалыматка ылайык интернетке мындай видео 25 февраль күнү тараган. Белгилүү болгондой, окуя Кытайдын Гуйчжоу провинциясында болгон. Анда жарым жылаңач аял менен эркектин даракка байланып турганын, айланасына эл топтолгонун көрүүгө болот. Маалыматта окуяны полиция кызматкери да карап турганы жазылган. Бирок ал бул ишке аралашкан эмес. Ал күйөөсү көзүнө чөп салгандыгынан улам ушундай кадамга барганын түшүндүргөн. Тартип сакчылары бул фактыны каттаганы менен аялды кармаган эмес. Алар бул көрүнүштү үй бүлөсүн сактап калуу үчүн эмоция калтырып, чектен ашкан аракет катары сыпаттап коюшкан. Булак чагылган чекиткеji.